Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Türk Vision 2013. Ыр сүйүп өнөр аздектеген кыргыз жергебизде Түркия мамлекети уюштуруп жаткан Türk Vision эл аралык популярдуу музыка сынагынын конкурсуна Кыргызстандын атынан мыктынын мыктысын тандап алуу сынагы жүрүп жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, тандоо турунда келип катышкан 167 талапкердин ичинен калыстар тобу 20 катышуучуну тандап алышкан. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле мен арт тарабымда 20 катышуучубуз жарым финалда ырдай турган репертуарын тандап жаткан кези. Келиңиздер, сиздерди көпкө күттүрбөй ушул 20 катышуучу менен таанышөлү. Кененирээк айта турган болсок, байгеге салуучу жоргону таптагандай эле чоң жарышка жаштарды даярдап, Türk Vision эл аралык популярдуу музыка сынагынын Кыргызстандагы уюштуруучулары, продюсерлер Канат Култаев, Алексей Сидоров жана Динара Эсенголовалар атайын студияда талапкерлер менен тыгыз иштешип жаткан учуру. Сахнада Ислам Акматов ордоп жаткан кезде, ал эми өз кезегин күтүп, толкунданып, колуна кызычуңуз үчүн баарын кармап алган Зарина. Саламатсызбы, Зарина? Саламатсызбы. Эмне мынча колуңузга кагаздар, флешка, диск, бул баарын эмне кармап алгансыз? Бүгүн репертуар тандаган күн болгондуктан ырлар, сөздөрү толкундануу менен кармап аткам. Кайсы ырды ырдайын атасыз? Жамиля Муратова эжекебиздин жазган ыры бар. Ассанкалы Керимбаев агабыздын ырын, өзүмдүн автордук ырым жана Рыспай Абдыкадыровдун ырын. Демек, ушул төртөн бирөөсүн тандайсыз, э? Төртөн. Бүгүн негизи шарт боюнча заманбап музыка, заманбап төрт музыка тандашкан болчу. Азыр уюштуруучу комитети биздин жамаат каршы болбойбу, андай деп ойлойсуз? Антке ушул тандаган ырларым баардыгы тең жаңы обработкада жазылган. Жаңы аранжировка менен. Жаңы аранжировка менен өзүм менин калым менен ошондой. Сизге ийгиликтер каалайбыз. Азыр биз сахна тарапка өтүп барып, кол чаап колдоп тура алабыз да. Чоң рахмат. Ийгиликтер. Рахмат. Экотем дастанда, экотем пойдет просто сами и над тобой еще надо работать, чтобы ты красоту показал. 5 минут мурун аябай толкунданып турган Зарина сахнада ырдап жаткан кези кеңиздер чыга көрөбүз. Barışada basasın, bandırdın beni varsın. Evde üçün sevdil ve gözümdür fatasın. Darınıp sen mor façadasın. Almak salmak zırhıra. Теперь также, вот запомнил раньше, именно вот все можно форсировать, чешуйбай. Нежно, споем, с нежностью, Никеевой. Биринчи айлампада ийгиликтүү өткөн катышуучуларыбыздын басымдуу көпчүлүгү мындай конкурстарга биринчи жолу катышып жаткандар.
Ошондуктан алар башкаларга салыштырмалуу бир топ эле жактан алсыздык кылышат. Конкурстун мындай катышуучуларына кеп кеңеш берип, эң оолу ар биринин үнүнө жараша ыр тандап, алардын сахнадагы өзүн алып жүрүүсү жана башка ырчылыктын жана сахнанын бир топ усулдарын үйрөтүп, аталган долбоордун Кыргызстандагы уюштуруучулары иштеп олтурушат. Жанында турган уюштуруучулардын бирөөсү, уюштуруу жамааттын бирөөсү Динара Эсенболо эжекебиз. Динара айым айтсаңыз, тандоо кандай болуп жатат? Тандоо аябай жакшы болуп атат. Конкурсанттар даярданып келген ырлардын баарын бизге көрсөтүп атышат. Ар түрдүү ырларды угуп атабыз. Ошонун арасынан азыр конкурска Кудай буйрса 2 ыр тандап беребиз деген. Ал эми Динара айым айтсаңыз, мен байкашым боюнча өзү аябай таланттуулар көп экен. Азыр ар бирөөсү мындай кайра ырдап атканын угуп атып, кыйынчылык болбой атабы? Кимисин кайсы ырды мындай кеңеш бериш керек, кайсы ыр дагы жакшыраак болот, балким адашып калабызбы деген коркуу сезими жок болбойбу? Жок, коркуу сезими жок. Анткени убакыт бар, биз азыр дайындап атабыз. Алып келген ырлардын баары тең. Анан кийин кээ бир аткаруучулардын ырлары эгерде биздин талаптарга жооп бербесе, анда дагы өзгөртүп башка ырларды тандаганга да убактыбыз бар. Кудай буйрса баардыгы жакшы болот деген ойдобуз. Рахмат, ийгиликтер сизге. Айды көрүп, аны сен дейми. Очень много бэков, если мы сейчас решаем этот вопрос, по идее нельзя. Биринчи орунда Түрквизион бул албетте эле таймаш болгонуна карабастан, жарым финалга 20 талапкерибиз бири-бирин аябай жакшы колдоп отурушат, кол чабышат, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Азыр Затакай айымдан сурап кетели. Саламатсызбы? Саламат. Эң биринчи орунда бул ырдап жаткан жигит бул сиздеги каршы чыга турган ырчы да туурабы? Ал эми сиз азыр аябай колдоп отурасыз, мындай көрө албастык деген сезим жокпу сизде? Жок. Мен баарына ийгилик каалайм. Жок. Ушул биздин бүгүнкү вообще эле биздин конкурстага катышуучулардын баарысына чоң ийгиликтерди каалайм. Азыр көрдүк, сиз 2 ыр тандап келипсиз. Кайсы ырларды тандадыңыз? Негизи шарт боюнча 4 ыр болчу. Эмне үчүн 2 болуп калды сизде? Биз негизи башынан бери эле пландап атканбыз ушул 2 ырды ырдайлы деп. Анткени бул бирөөсү өзүбүздүн репертуарыбыздан ыр, а бирөөсү Жамиля Муратова эжебиздин жазган ыры. Анткени өзүбүз даярданып алсам ушул 2 ырга. Демек, ойлодуңуз, өзүңүзгө аябай ишенген окшойсуз. Мен ошо 2 ыр менен эле бүт баарын таңгалып салам деп. Кудайдын буйруганы турат болуш керек. Анткени бакта дагы баардыгы тең кыйын ырчылардын баары бар. Ошон үчүн Кудай буйруганы. Аяр мырза, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң. Талапкерлердин көпчүлүгүнө уюштуруучулар ыр тандап берип, жаттап келүүсүн талап кылганы менен айрымдары ушул жоопкерчиликти дагы так аткарууга моюну жар бербейби айтор ментип кагаз кармап ырдоо менен алек. Вы же музыкант, должны хотя бы выучить хотя бы 3 песни уже, можно же выучить? 4. Давайте. Нет, спойте. Ну, хоть послушаем. Вы же говорите, что один след много спеть. Катышуучуларыбыз аябай толкунданып, кайсы ырды ырдасам экен, адашып калбайт экенминби, ушул ырды элге жеткиликтүү кылып ырдайлап экен деп толкунданып жаткан учурда эмнегедир Ислам Ахматов уйкусу келип зериге отурат. Сиздерче сурайлычы эмнеге? Ислам мырза, азыр эле айтып кеттим телекөрүүчүлөргө. Биздин катышуучуларыбыз баары толкунданып атат аябай эле. Байкап көрсөк, сиз эмнегедир уйкуңуз келип атат. Бир аз зеригип отурасыз, көңүлдү эле бурбайсыз. Эмнеге? Бүгүн эртеден туруп көп жумуш кылдым. Чын айтсам, уктай элек, ошондуктан азыр уйкум келип атат. Ал эми даяктар кандай, ыр тандадыңызбы? Ыр тандадым, ооба, буюрса 3 ыр бар. Анан көрөбүз го эми. Ошо буюрса көп деле чын айтсам толкунган жокмун. Анткени бул как орусча айтканда отборочный тур деп коет го. Ошол. Анан буюрса полуфиналда өзүбүздү көрсөтөбүз да. Демек азыр толкунданганга кажет жок дейсиз. Азамат, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Сегодня нашел эти песни подходящие. Азыр биз угуп калдык. Азыр эле даярдап келдим.
сөзүн жаттабай калдың, эмнеге жаттабай калдың, убактың бар болчу деген сизди бир аз биздин уюштуруучулар урушуп жатышкан эмне болду негизи? Ачыгын айтсам, мен бүгүн түштөн кийин эле бул ырларды тандап калдым. Мен жакыныраак кабыл алдым да ушул ырларды. Эмнеге 2 күн мурун тандабай жүрүп кыргыз болуп, бир аз убакыт калганда тандай коем дедиңиз беле? Мен тандаган ырлары жарабай турам. Калыстардын сынынан өткөн 20 катышуучубуздун ичинен өз каалоосу менен баш тартып конкурстун мындан аркы айлампаларына катыша албайм деген катышуучуларыбыз дагы катталды. Махаббатың кайдасың кайда, жете албадым айлаганча. Что еще есть? Кыргыз деври дала, жылдыз деври дала. Булар сынактын мындан аркы чоң жоопкерчилигин көтөрүүдөн корктубу же башка талапкерлердин талантынын күчүнөн сестендиби же чын эле өз мүмкүнчүлүк шарттары туура келбей калдыбы Айтор өз каалоолору менен конкурстан баш тартышты. Ал эми калган 17 катышуучубуздун ысымдарын айта турган болсок, Тилек уулу Субан, Кудайбердиева Назгүл, Шаршеналы уулу Бектур, Аликов Кайрат, Өмүрбек уулу Максат, Жайлообек кызы Суусар, Чоротобу Аяр, Курал Чокоев Сагыныч, Ислам Акматов, Өскөнбаев Камчыбек, Залина Бараталиева, Райымбеков Нурсултан, Зарина Осмонова, The Dreams группасы жана Зарлык Камбаралиев. Жогоруда биз атаган катышуучуларыбыз азырынча болгону жарым финалда. Буларды алдыда дагы далай даван кырлар күтүп турат. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, кастинг учурунда жеке мени дагы таң калтырып, Калыстар тобу мен ойлойм телекөрүүчүлөрдү дагы аябай таң калтырган Нурболот аттуу катышуучубуз живой инструментальный группа менен келген болчу. Бүгүн репертуар тандоо күнүнө дагы өзүнүн группасы менен келип репетиция алып жатканга кезде көрсөңүздөр. Сіздерге тоскоол кылып атабыз, кечирим сурайбыз Нурболот мырза. Даяктар кандай болду? Даярдык буюрса жакшы. Рахмат. Ал эми негизи эле биздин жарым финалга дагы ушул живой инструментальный группа менен катышайын деп атасыздарбы? Ооба. Биз деген негизгиси Чоро деген топ болобуз, баарыбыз жанды ойнойбуз. Анан ушундай конкурста биз дагы толук состав менен ойносок болот деген ой менен келдик. Нурболот жана биз рок-н-ролл адашпа жолунда өмүрүм табылба. Сен кайдасың бул күндө, мен кайдамын. 20 катышуучубуздун арасында конкуренция аябай күчтүү болуп жаткан кез, катышуучуларыбыз аябай толкунданып атышат. Ушунчалык толкундангандан өзүңүздөр азыр сол тарапка карасаңыздар, бир мырза кофенин артынан кофе ичип аябай ойлонуп жаткан кезде карасаңыздар. Ассаламу алейкум. Эмне болду мынчалык? Байкап турабыз жанатан бери бул бир 6-7 кружка кофеңиз болсо керек. Толкунданып атасызбы? Толкунданып атабыз. Репертуар тандалдыбы? Тандап атабыз. Классика жагын тауып, эстрада жагын көп таба албай атабыз. Ал эми сиз ырдадыңыз азыр, ырдайбыз. Классика, önce классика болуп атабы сизде? Мындай заманбап жок болуп атабы? Заманбап жок. Кофени көбүрөөк ичиңиз, балким классиканы заманбап кылып ырдап ийсиз. Sen bana gelsen gerçi cansın bolu, gitmesin etkilensen ikis solu. Kaydasın hazır mıydı, oylosun bu, men üçün canıkçılız, olmuysun bu. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул аракеттердин бардыгы өлкөбүздүн намысы үчүн көргөн аракет. Биздин тилек Turk Vision 2013 эл аралык популярдуу музыка сынагында Кыргызстандын желеги жеңиш үчүн желбиресин. Ал эми даярдыктардын мындан аркы жүрүшү кандай уланаарын эртеңки күндөлүгүбүздө кеп салабыз.